урматтуу шаардыктар, агайлар, эжелер, абалар, карындаштар, укалар дегендей кутмандуу кечиңиздер менен. Биринчи мен кандидат менен силерди тааныштырып коеюн. Кыргызнефтегаздан биз тандаган кандидат Ниязалиев Айбек Кудайбергенович. 20 жылдын ичинде бүт өмүрүн эмгек жолун Кыргызнефттен баштап кандай гана иш берди. Алиевдин, генерал Алиевдин небереси. Билесиңер да генерал Алиев. Кыргызстанда биринчи болгон генерал. Айбек өзү билген жок бүгүн депутат болорун. Айбекти Кыргызнефтегаздын жумушчулары колдоо көрсөтүп, профсоюз менен биригип Айбекти көрсөткөнүздөн Айбекти Биримдик партиясынан депутатка биз өткөзөйлү деп кап жүрөбүз. Аттадым. Айбек биринчи койгондо өзү ишенген жок. Мен ошо жерге барамын деп. Чуркаган жок мен депутат болом деп. Депутат болом деп чуркаган адамдарды биз көрүп атабыз. 3 сазып, 4 сазып отурат ошо жерде. Мен депутат болом деп, акчаларын чачып, көчөлөрдө оңдомуш болуп, шагыл төгүп, светтерди оңдоп. Бул андай адамдар иштебейт. Андай адамдар ошол силерге чачкан акчаны кайра чөнтөккө алыш үчүн ошого иштейт. Бул баргысы жок. Бул элге иштеп берейин. Мейли мага ишенсеңер, мен мындан кийин күчүмдүн жетишинче элге иштеп берейин деп аттанып отурат. Урматтуу туугандар, айырмасы ушундай. Мен ойлойм, ушул Биримдик саясий партиясынан эмес, бардык эле парламентте депутаттар, жаштар барыш керек деп мен ушундай жаштарды колдогум келип атат да. Жаштар барыш керек. Мына 30 жылдан бери отурушат, 30 жылдан бери бир иш кылган тыянагы жок. Эч кандай тыянак жок болуп атат. Анан Айбек Ниязалиевди мен бирден бир сыйлаган жерим өтө жөнөкөй жигит, өтө жөнөкөй мырза. Чоңго чоңдой, кичинедей мамиле кылган, өз ишин ак ниет менен, чынчылдык менен аткарган жигит. Ошондуктан мен ушул жигиттин артынан Биримдик саясий партиясына депутаттыкка талапкер болуп барса, биздин Кочкор Ата шаары эмес, Нокен району боюнча бардык жүгүн алынын жетишинче көтөрүп берет деп ишенем. Кочкор Ата шаары мына, рахмат, Кыргызнефтегаз. Эч кандай саясатка аралашкан эмес ушу мезгилге чейин. Депутат көрсөткөн эмес. Туурабы? Эми азыр ушунчалык мезгилге жеттик. Элди багып атабыз, Кочкор Атаны районду мугалимдер мына налогдун артынан, докторлор налогдун артынан кыйла бардыгыбыз биримдикте жашап жатабыз. Ошондуктан Кыргызнефтегаздан бизге сөзсүз депутат керек. Депутатты чыгарышыбыз керек, саясатка аралашышыбыз керек. Себеби көп нерселер жогорку жактан чечилбей калып атат. Мына май боюнча, мазут боюнча мен мына азыр чыгармачыл жак менен эле мурун кызыгып жүрсөм, азыр мына талапкерге ишенимдүү адам болгондон кийин мен дагы азыр ошол жагын ойлоп, мен балдарым иштеп атат. Ар кимиңиздердин бирден бир үйдө ушу Кочкор Атанын же атасы иштейт, же апасы иштейт, же баласы, же куда сөөк иштейт, туурабы? Бардыгыбыз той аштарыбыз ушу Кыргызнефтегаздын арты менен, иштеген маянабыздын арты менен жашоо жүрүп жатат. Ошондуктан Кыргызнефтегаздан депутатты шайлап алыш ар бир Кочкор Аталыктын, ар бир мына Момбеков айыл өкмөттөрдүн бул милдети жана керек. Шайлап албасак бизге бул уят. Биз ушул Кочкор Атадан өзүбүздүн кулунубузду чыгара албасак уят. Райымкулов айтып кеткендей, Акын Бостонбаевич, генерал бирден бир Кыргызстанга генерал болгондун небереси. Мына Кудайым өзү Алла кулум деп койгон экен, шунча жылдан кийин аккан арыктан суу агат дейт. Мына депутаттыкка талапкер болуп атат. Айбек өзү болбойм деп канча күн жүрдү. Болбойм деген адам кылат. Ошо иштерди аткарат. Эмнеге болбойм дейт? Себеби дегенде бул ошончо адамдын милдетин мен көтөрө аламбы деп өзүнчө ойлонот да. Мен ушул адамдардын ушунча алган наказдарын кыла аламбы? Адамдарды биз шайлап алайлы. Биримдик саясий партиясынан бир жакадан баш чыгарып, бир колдон жең чыгарып, биримдиктүү экенибиз. Рахмат. Мен Ниязалиев Айбек, Кыргызнефтегаз ишканасына
97 жылы 98 деп қойсақ болады, 97 аяғынан бері иштеп атам. Бүгүнкү чейин. Жана Акын Босмонбаевич айтып кетти, мага сунуш түшкөндө мен бир жумадай ойлондум, барсамбы, барбасамбы деп. Аны баардыгы эле келип, сени менен колдоп аткандан кийин жок дейиш, артка кетишпейм экен. Ошон үчүн мына 4 октябрда ушу мен талапкерди мен ушу биримдик партиясынан колдоп койсоңор, буюрса бар кала турган болсо жериме, элиме кызмат кылып берем деп сөз беремин. Böyle Doktor Taban'da paylaşmışız. Noken rayonu толук жардам берип, мыйзам түрүндө өкмөт аркылуу бүт нерселерди жактан барган проекттерине, өткөн проекттерине жардам берип, иштебеген закондорду партия менен биргелешип, карап чыгып, ревизия кылып, иштебеген закондорду өзгөртүү киргизип, иштей турган кылып. Биздин ишканага көп тоскоолдуктар болот аякта. Мына ошо суу маселесинде деле, газ маселесинде деле иштер болот, бүтүп атат, бирок кыйынчылык менен. Бир айда бүтө турган нерселер бир жылга чейин чозулуп кетет. Менин программамды кыскача айтып кетсем, менин программамдын бир себеби бул Кочкор атага, анан Кочкордун айланасына өнүмсүз, бүткүлсүз, арзан баада суу тартып келе турган үмүтүм бар. Мына бүгүнкү күндө биз уже тендер жарыялаганбыз, проект бурениясынын проектисине уже тендер жарыяланган. Буюрса бир 10-15 күндөн кийин ачылат, анда эле проект бүткөндөн кийин аркы жылы уже бурениясы да башталат. Жылдын аягына чейин биз айтып аткан суулар чыгып калат. Ал суу үзгүлтүсүз 24 саат. Анан баасы да азыркы баага караганда кыйла төмөн кылам деген үмүтүм бар. Ушу элге, журтка. Анан биздин мына ишканабыздын Кыргыз газдын мүмкүнчүлүктөрү көп, өтө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо мүмкүнчүлүктөр дагы аякта жана айтып кеттим, тоскоолдуктар бар деп. Ошо мүмкүнчүлүктөрдү ошо тоскоолсуз ошо эрте көтөрүп, ошо эрте ишке жүргүзүп, ошо иштери тезирээк ишке ашса, биздин Кыргыз газга да ошо пайда эртерээк тиет деген үмүттөмүн. Анан газ боюнча айтып кетсек, бул азыркы күндө Кочкор ата Мамбеков эле пайдаланабыз газ менен. Мына азыркыда дагы мына бурениябыз азыр 2 газы скважина бургулоо иштерин жүргүзүп атат. Ал жерде деле жетишерлүү зебит чыгып кала турган болсо, ошо жогору жактан уруксат алып ошо Нокен районуна, бүт районго чейин ошо газдаштырабыз деген келечекте ошондой пландар бар. Ошон үчүн силерден дагы бир суранып кетем. 4 октябрда ошо биримдик партияны колдоп коюшуңарды суранып кетем. Мына менин жетекчим. Өтө көп жумуштарды жасап атат. Билинбеген менен өтө көп жумуштарды жасап атат. Кыргызнетке керектүү товарларды Айбек умумга начальник болгондон бери складка батпай калды. Жер издеп калдык туугандар. Мындай нерсе мен 10 жылдык иш тажрыйбамда болгон эмес. Эми айтайын дегеним, Кыргызнефтиден депутат чыкса, эми бардыгы мен депутат болом деп үмүт менен бардыгы келатат. Чоң азаты деле келатат, реформасы келатат, бүтүн Кыргызстаны келатат, ата мекен келатат, Кыргызстан деген келатат, мекеним Кыргызстан келатат, бардыгы депутат болом деп келатат. Бардыгы жаш балдар, бардыгына ийгилик. Бирок мен ошо кыйын карышкырдай болгон кыйын депутаттардын алдында ушу мен арстандай болгон Айбекти көргүм келет. Менин
Adam түс diyet Aybek üküm. Şu deputat bolup kalsan, eşiğine tevip gireyim üke. Barganda çapan japasandagı sekreter kızına bir çaşka kofe verdirip koyun. Anan keyin janakı men sebepten Jogorku Kenеш prezidentskiy apparatga girip жүрүp bilem de. Deputatты jaman көрсөткөн sekretarша. Barıp bilip gireyim desen sekretarşası oy yok al başka yaka ketken. Встречага кетти, buyaka ketti de turup çağırıyor. Anan kütüp durasың da. Kütüp tursan neme haligi deputat öz çiğip kalat da. Anan aka geldiniz mi de uçuraşıp kayra alıp keledi. Oşol da sekreter kofesin kantı men akır beret tuğanlar. Oşol için sekretarыңдағы sata turan sekreter emez. Жақсынаqa sekreterden şayla. Neme dayında olmayacak. Demi tuğanlar partiyalar akça öğretet dep atat ko. Oşol partiyaların akçaсын jalan şulundar alıp atıptır da. Mitip karap görsen üylörge girip 1000 so'm tishlab qo'yadi ekan. Anan yo'q men albayım dese anda deb stoluna tishlab turadi, qo'lni qo'yib qo'ying, shu degan qo'l qo'ydirib ketadi. Значит, al partiya 1000 so'm emas, bir odamga 5000 bergendir, 10.000 bergendir tura u. Ali bu yerdagi çuqayotganlar adamlarga 1000 so'm berip qo'lni qo'ydirib, beyan jeb atışa turganlar. Bular jönlü kommersiялык neme olup atadi, janagınday. Oşon üçün men Qo'chqoradanın eline aytarım. Biz neme kılbaydı tuğanlar, mına çoğunlar aytıp ketti bardığı. Mınavu su, gaz, bardığı jakşı boladı. Uşu Kırgız nefti olsa Qo'chqorada bolot. Kırgız nefti olbosa biz Minkuş bolabız. Kırgız nefti olbosa Köktaş bolabız. Kırgız nefti bolbosa Maylisaydın Lampoy zavodi bolabız. Kentip kalabız tuğanlar. Oşon üçün mınavu men kayırlarım işçilerge emas, mınavu köçede jaşagandarga. Şu köçede jaşagan prostoy el, şu siler daha koldosoңор eken dep ben silerden suranamın. Sebep degende köp tükürse göl bolat. Kırgız nefti gaz menenle bütpöyt iş. Şu yerde jaşavatkan el daha koşulsa oşolar jakşı bolat. Emi Aybek üküm, men sana pata verip koyayım. Emi uşu el sağa kanatına kanat bolsun, toyağına takı olsun. Algın aldırmağın, aldığın adam saldırmağın. Arslanday aybattı ol, ilbirste ilgir bolun. Tapkanını Kuday saklasın, bergenini Tengri aktasın. Uldan urmat görgün, kızdan kızmat görgün. Oşentip, şu yerde Kırgız neftide jaşagan rabochilaryny öz baldarыңдай görüp deputat bolup kalsan bolosun. Şu bizge göz salып жүрөsүңe çin dilekler. Oşonun içinde özüңdүn üy bilen aman esen bolsun. Sege sağa şu kanatına kanat bolgon, toyağına takı bolgon el aman bolsun. Şu seni koldop jüre bereli. Amin. Çok rahmat. Şu Aybek Kızarlıca duranız çaylap koyuyorlar. Çok rahmat.